Ардактуу көрөрманым, сиздер менен биргеликте аптаптуу күндө өзгөчө бир маанайда жолугушуп турганыбызга кубанычтабыз. Сонун шоу долбоору кайрадан старт алды. Түз эфирде онлайн форматында сиздер менен көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Билесизби көрөрманым, жашоодо кантип жашаганыңыз өтө маанилүү, канча жашаганыңыз эмес. Ошол себептерден ар бир секунданы, ар бир мүнөттү жагымдуу өткөрүүгө бел байлаңыз деп чакырган сонун шоу долбоору. Азыркы учурда аптаптуу жайда кимдир бирөө көлдүн жээгинде жыргап эс алып жаткан болсо, биз ар дайым 24 саат бою КТРК музыка телеканалы кыргыз музыкасы менен жан дүйнөңүздөргө азык тартуулоого даярбыз. Эгерде сиз эмгек көргөзүнө чыгып азыр эс алып, жумушумду таштадым, буюрса эми эс алсам кайсыл жакка барсам деп кыялданып отурган болсоңуз, буюрса биздин экономикабыз өнүгүш үчүн албетте Ысык көлгө алгач барыңыз, андан соң башка мамлекетке барууну кыялдана берсеңиз болот. Аптаптуу күндө негизи сасык тумоолуп ооруп калсам дагы бүгүнкү эфирде сиздерге жакшы маанай тартуулоого аракет кыламын. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева болмокчу. Ардактуу көрөрманым, 1 саат алкагында биз менен чогулуңуздар. Анда эмесе сиздер үчүн ретро клипти сунуштайбыз. Нуриза Абазованын аткаруусунда эскирген эски бактан. Эски чыгарма эч качан болбойт, анткени ар бир чыгарма, ар бир инсандын, ар бир көрөрмандын, угармандын жүрөгүнөн сөзсүз орун аларына биз ишенебиз. Кезектеги видео композиция сиздин маанайыңызды көтөрсүн. Анда эмесе биз баштадык. Биз менен чогулуңуздар. Сонун шоудо, сонун маанай, ардактуу көрөрманым, эгерде сиздер боло турган болсоңуз, анткени КТРК музыка телеканалынын эң чоң байлыгы бул бизди көрүп, баамдап, байкап турган көрөрмандар эмеспи. Бүгүнкү эфирде баштайбыз. Кадырман коногум ким деп турган болсоңуздар, маек башынан болсун. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, ырчы, аткаруучу, актрисалык өнөрү бар, көп таланттуу, кырдуу айым десек дагы жаңылышпайбыз. Нуриза Абазова бүгүн бизде конокто. Тосуп алалы, кол чабуулар болсун. Көрөрмандар сизге кол чабып атат деп элестете бериңиз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Ар дайым татынакайсыз, сулуусуз. Келиңиз мына ушул жерден орун алыңыз. Рахмат. Кош келипсиз. Кош келдик. Студиядан көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Ажайып баягы жайкы аба ырайы менен кошо эле сиз дагы аптаптуу от болуп кийинип келиптирсиз. Рахмат. Ар бир эфирге мына ушундай ар дайым жоопкерчилик менен мамиле жасайсыз. Эфирге чейин бир канча убакыт кетиресиз даярданганга? 1-2 саат кетирем го. 1-2 саат кетиресиз. Сөзсүз профессионалдуу визажистке барасыз. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Жакшы. Ардактуу көрөрманым, эгерде 1 саат алкагында сиздер биздин эфир менен кошула турган болсоңуздар, сөзсүз түз байланышка чыгыңыздар. Андан тышкары бүгүн сиздер менен кызматта болуучу эфирде Айзада Жамгырчиева, Нуриза Абазова. Эгерде сиздерде суроо пайда болсо, же болбосо жөн гана калуу тилек болсо, түз эфирге чыксаңыздар болот. Келиңиз анда сиздин жайкы ысык аптаптуу жаңылыктарыңыз менен бөлүшөлү. Жайында кайсыл жакка барып эс алууну кыялданып жатасыз? Пландап жатасызбы? Кудай буйрса, биринчиден кыргыз эли менен учурашып алайын. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен, урматтуу кыргыз элим. Абдан кубанычтамын бул жерге келип отурганыма. Кудай буйрса, жайында эми сөзсүз түрдө баягы өзүбүздүн эле кереметибиз Ысык көлгө барып эс алабыз. Анан дагы биз Сары Челекке барсакпы деп дагы пландаштырып атабыз. Кудай буйрса, жакшы жерлерге барып, мындай ысык күндөрү тоолорго чыгып кетип калсакпы деп атабыз. Кудай буйрса. Өзүңүз тоого жакынсызбы же көлгө жакынсызбы? Тоого жакынмын. Тоого жакынсыз, тоодо баягы бала кезиңизде кымыз ичип эле чоңойгон кыз болсоңуз керек, Ооба, тоодо кой кайтарып, булак кайтарып, аларды жоготуп, асканын башында кожо жаш болуп калып калган күндөрүм көп эле болгон. Сизди албетте азыркы учурда элестетүү кыйын болсо керек. Кантип кой кайтармак эле Нуриза Абазова сахнада жыргап эле көйнөк кийип жүрсө керек депчи. Анан соңку учурда чыгармачылыктагы жаңылыктардан бөлүшөлү. Кандай жаңы ырларды жаздырып атасыз, клиптерди тартып жатасызбы? Биздин менде эң эле чоң жаңылык азыркы учурда биз Достор тобунда ал жакта да иштейм. Анан Достор тобунун 15 жылдык концертин бердик биз. 13-14 июнда биз ушу чоң Кыргыз улуттук филармониясында 15 жылдык концертибизди бердик. Абдан жакшы өттү, жакшы даярдандык, Кудай буйрса. Эми элдердин айтышуунча аябай жакшы болду деп атышат эми. Буйрса ушундай чоң жаңылыгыбыз бар. Анан чыгармачылыкта эми жаңы ырларды жаздырып атам азыркы учурда. Бирок бүт элек.
бүт элек дагы да буюрса иштөө. иштөө үстүндөбүз. Жакшы. Ардактуу көрөрманым, анда эмесе түз эфирге кошулуңуз 39-21-83, 39-20-64 сандары, шаарыбыздын коду болсо 0312 түз байланышка чыксаңыз болот. Анан сизди албетте азыркы учурда сахнада жүргөнүңүзгө 25 жылга чукулдап калды. Андан эле өтүп калды. Андан да өтүп калды. 25 жыл алкагында албетте кыргыз элине кичине да болсо кызмат кылып калдыңыз. Буюрса жакынкы күндөрдө баягы ушундай тоголок датаны чогултуп бир чоң концерт берсем деп ойдо бар болсо керек, өзүңүздүн жеке. Негизи жеке концерт бергенге көп жылдан бери эле пландаштырып жүрөм. Бирок концерт бериш азыркы учурда өтө баягы оор болгондуктан мен жумушту баштайм дагы, бирок кайта коркуп эле артка жыла берем да. Анан буюрса деп пландаштырып атабыз, эми буйрганын көрөсүз эми. Буюрса. Жакынкы күндө, демек, мына ушул Нуриса Абазова айымдын жеке концертин ортоктош болуп калышыбыз толугу менен ыктымал экен, ардактуу көрөрман. Манан сизди эми 25 жылдан дагы көбүрөөк болуп калды дедиңизби, жаңы сахнага чыкканда Бекбурбиев агабыз менен чогуу дуэт ырдап чыкканыңызды көпчүлүгү ошол учурдан тартып таанып калса керек да. Андан кийин дуэтиңиздерге такыр ортоктош болбой калдык. Эмне себептен? Эми ал учурда мен жаңы биринчи сахнага кадам таштап, мен алгачкы ошо устатым деп Бек Байкенди айта алам, мени ушу чоң сахнага алып чыккан. Анан биз эми ал кезде баягы ырчыны таптап кечке эле жанында алып жүрө бермек беле. Сөзсүз түрдө баягы 1-2 жыл чогуу иштеп мени таптады. Андан кийин мен өзүм жолумда улап кеттим да. Андан ары чыгармачылык жолумда. Ошол сизге көрсөткөн жолуна баягы учурунда сөзсүз рахмат айтып коюш керек го? Ооба, мен айткансызбы? Мен жолуккан сайын көп деле айтпасам деле, бирок мындай айтып жүрөм, интервью берген жерлерде, өзүнө жакын келгенде сүрдөйм, айта албайм, бирок интервью берген жерлерде айтып калам. Бирок чындыгында ыраазымын, чоң рахмат. Ушундай чоң сахнага, канча деген залкарлар чыгып аткан сахнага мени кадам таштатып алып чыкканына, андан бери мындай Кудай буйрса ушу Бек Байкенин ыры менен кыргыз элине таанылсам, азыркы учурга чейин ошол ырларды ырдап келе жатам. Ошол ырлар менен мени кыргыз эли таанып калды болуш керек деп ойлойм. Жакшы. Программабыздын башында эскирген эски бакта видео композициясын ортоктош болдук. Ошол учурга барып келсек, кайсыл жылдары тартылган? Бул эскирген эски бакта бул Сыймык Бешекеевдин сөз обонуна таандык. Бул 2001-жылы. 2001-жылы. Ошондо 11 жыл болуп калат экен, 11 жыл мурун, Жок. 2001. 21 жыл болуп кетеби, 21 жыл мурун, Ооба. 21 жыл мурун. Элестетиңиз, убакыттын өтүп бара жаткандыгын байкабай деле калат окшойсуз. Бирок ошол учурдагы Нуриза Абазова азыркы деле ошондой элесиз да? Өзүңүздү муздаткычка салып коюп кечинде анан сактайт окшойсуз. Ооба, кечинде барганда муздаткычка барып Сулуулугуңуздун сыры эмнеде? Айтыңызчы, мына ушул муздаткычка салып койгондон тышкары. Эми кандай десем, ар бир эле аял заты негизи ар бир эле адам сулуу болуш керек. Ар ким өзүн карап жүрсө, маанайы чөкпөсө, жаман сөз ойлобосо, жаман бирөөгө сөз сүйлөбөсө, жан дүйнөсү таза болсо эле адам сулуу көрүнөт да. Демек, сизге ички жан дүйнөсүндөгү абалы, сулуулугу сөзсүз сырткы сулуулукка байланыштуу деп билет экенсиз да. Ооба. Жакшы. Ардактуу көрөрманым, эгерде сиз дагы бүгүнкү маектин бирден бир коногу болуп калууну каалай турган болсоңуздар, 39-21-83, 39-20-64 сандары байланышка чыксаңыздар болот. Шаарыбыздын коду 0312. Бүгүнкү эфирибиз болсо түз эфирде өтүп жатат. Ошол себептерден азыр байланышып, азыр биздин маекке кошулсаңыздар болот. Достор тобу деп калбадыңызбы? Менде ушундай суроо пайда болду. Сахнада достор тобу деп аябай бир жакшы атты алып жүрөсүздөр. Жашоодо дагы досторсуздарбы? Ооба. Биз ошо достор тобу ошо 15 жылдан мурун деле биз ошол достор тобундагы иштеген эжелер баарыбыз мындай шернелеш достордон болчубуз да. Биз баягы черный касса деп коет эле го. Ошондо үй бүлөбүз менен катышып, ушундай жакшылык, жамандык дегенде ошол андан мурун эле биз жакшы мамиледе болчубуз. Анан кийин достор тобу түзүлүп калып, азыр деле ошо негизи досуңду мындай жамандык анан жакшылыкта аябай билинет да. Анан бизди
кыздарыбыз, эжелерибиз ушундай бири-бирибизге көңүлүбүздү көтөрүп, колдоо көрсөтүп, үй бүлөдө мындай жакшылыгыбызда катышып, аябай жакшы мамиледебиз. Кудай кут кылсын ошону. Көз тийбесин деп туралы. Анан сахнада баягы бир казанда кочкорлордун башы кайнабайт деп коет го. Ал эми сиздер баары бир тармакта жүрөсүздөр да. Анан бири-бириңиздерге болгон мындай мамиле Жок, ал сөзсүз түрдө болот андай нерсе. Баягы талаш тартыш болот, анан бир чындык жаралат да, бир жакшы нерсе жаралат да. Андай нерсе көп эле учурда болот. Бири-бирибизге катуу айта алабыз кээде. Анан бирок ал нерсе өтүп кеткенден кийин анан баягыда ушинтип сүйлөп койгом деп анан анекдот кылып айта алышат, анан салмабашып болот. Мындай сөзсүз түрдө болот. Бардык эле укмуш идеалдуу, укмуш биз аябай бири-бирибизге жакшы сүйлөйбүз, аябай сиз, эже деп эле турабыз. Сизиң, бизиң эмес, кээде казан аяк кагышып кетет, кагышып кетет сөзсүз түрдө. Бирок ал чыгармачылыктын үстүндө гана, жөнөкөйдө жок. Жакшы. Ачык жооңуз үчүн чоң рахмат айтабыз. Баягы жылмалап, таңгактап, баары бизде сонун идеалдуу деген жооп эмес. Ачыктыгыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ачык маек уланууда, ардактуу көрөрманым, эфирде мына ушул сиздин чалууңуз кооздоп өтсүн. Бир нече саналуу көз ирмемдерден соң азыр биздин катарыбызда Тима Мукашев толуктайт Ардагым видео композициясы менен. Биз ар бир көрөрманыбызды Ардагым деп эркелетүүгө даярбыз. Эфирде сонун шоу долбоору. Көрөрманым, эгерде сиз жумуштан келип, эс алып, же болбосо жумуш өргүүдө жаңы гана өзүңүздүн эс алууңузду баштап турган болсоңуз, сонун шоу долбооруна жакыныраак келиңиз, экранга жакыныраак келиңиз. Жагымдуу музыка, мыкты коногубуз менен маек кылып жаткан учурубуз. Мына ушул видео композицияны көрүп жатканда эфирден тышкары бир кеп айтып калдыңыз. Ушул чыгарманы дагы өзүм ырдамакмын, анан ичине кечигип калыптырмын депчи. Мен ойлойм, бул ырды дагы эгерде сиз аткарсаңыз башкача бир шөкөттөлмө экен. Мүмкүн азыр деле ырдап чыгара берсеңиз. Жок, мен негизи бирөө ырдагандан кийин мындай тартына берем да, бирөө ырдап ал деле мээнет кылып алып чыкты да, анан кийин анын үстүнө кайта мынтип өзүм алып чыккандан уялам да, тартынам. Бирөөнүн эмгегинде баалаганды билиш керек да. Негизи мен бул ырга аябай 2 жылдай өзүмдү аябай мындай настрой кылып, даярданып эме кылып жүргөм да, ырды сиңирипчи. Анан кийин эми баштасам бул жазылып калыптыр, анан токтоп калды. Тилекке каршы. Бизди Тима Мукашев көрүп жатса, сиз баягы күлүк көрсө 4 аягы тыбырайт болуп алдыга учуп кеткен турбайсызбы тилекке каршы. Бирок эми албетте бул сиздин солидардуулугуңуз дейбизби, өзүңүздүн баягы ошол сиз учурдагы баягы ырчы аткаруучулардын бири-бирине болгон сый урматы аябай чоң да. Мисалы азыркы учурда мисалы жаш аткаруучулардын арасында эгерде бирөө ырдап койсо деле, бул менин версиям, мен деле ырдап койдум деген учурлар көп болгон да. Азыр ушундай керек болсо автордон уруксат сурабай деле ырдай бергендер көп болуп атпайбы? Мурдагы учурда мисалы үчүн бирөө ырдап атканды, ал бул ырдаганда деп башка репертуар тандайт элек да. Анан азыркыдай мен ошо Советтер Союзу боюнча калыптанып калсам, СССРде калып калыптырмын дейсизби? Ошол боюнча бирөө ырдап аткандарды аябай эле каалоом күчтүү болуп атса, автордон уруксат сурап, же болбосо ырдап аткан адамдан уруксат сурап, мен дагы бир ырдап кое берейин деп сурап коюшу мүмкүн. Бирок дайыма эмес. Жакшы. Биз сизге атайын экранда оюн даярдап койдук эле. Оңой эле картиналар чыгат. Картиналардан кайсыл ыр экендигин жана кайсыл макал экендигин табасыз дагы, ырларды аткарып бересиз. Даярсыз деген ойдомун. Актёрдук чеберчилигиңиз дагы мыкты экендигин билебиз. Ошол себептерден бул кайсыл макал болду экен? Беттин көркү нур менен, белдин көркү кур менен. Ай, баракелде. Бир карап туруп эле таап койдуңуз. Кеттик кийинки картинага кезектирели. Кайсыл ыр болду экен? Нарындан жазган саламгат. Ырдап беришиңиз керек ошол. Нарындан жазган саламгат. Бир строчка. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң, кылгырып көздөн жаш тамган. Браво, браво, азаматсыз. Кезектеги картина болсун. Кайсыл ыр? Аш.
аш Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы. Ош Бишкек жолунда айдаганым Мерседес. И Жанымдагы жүрөгүм Мерседестен кем эмес. ооба ырдайбыз. Ош Бишкек жолунда айдаганым Мерседес, жанымдагы жүрөгүм Мерседестен кем эмес. Азаматсыз, кеттик. Бул кайсыл чыгарма болду экен? Ай, селкинчекпи? Селкинчек Кайсылыр болду экен? кандай эле? Кайсыл чыгарма? Ай турат, кыз турат. Ай, селкинчек. Жок. Кандай эле? Келиңиз. Бул ыр. Андай теппей. Аксаткындын селкинчек, андай теппей, мындай теп турбайбы? Чоң ырдайбыз. Аксаткындын селкинчек, андай теппей, мындай теп. Бурулчанын селкинчек, бургай теппей, мындай теп. Ойно алгыла. Умураңгалар бул дүйнө. Маймылдар. Жакшы, спорттук денедеги мырза. Дүрбү, жыргап жаткан бөбөк, анан эки сүйүшкөн маймыл. Кандай мисалдар келип атат сизде? Бөлүшүп турсаңыз дагы болот. Бөлүшүп турсамбы? Жигит маймылдан берагы эле сулош керек. Жигиттер маймылдан кичине эле сулуураак болсо болду дейсизби? Жездебизди ошентип тандаган окшойсуз. Так, барбы? Ыр чыгарма. Тартынбай. Тартынбай бери карап, Гүлчү жаным, бек бек кучактап турбайбы маймыл? Бек кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным деген картина болчу. Бизде бар болсо дагы уланталы. Акыркысы, соңкусу. Кызыл өрүк, сүйүп калдым мен сени көрүп. Кызыл өрүк, койчу мага көңүл бөлүп. Баракелди. Эгерде биздин сынактан өтпөй турган болсоңуз, анда 10 жолу отжимания жасамаксыздар тилекке каршы. Ал оңой эле ал. Жакшы. Спортко кандай көз караштасыз? Спорт менен машыгасызбы азыркы учурга чейин? Машыгам десем калп айткан болуп калам. Бирок чындыгында ушул убакка чейин мындай барып көргөн эмесмин, тренажерный залга барып заниматься эткен эмесмин. Жакшы. Бирок спорт тармагында ийгилик жаратпасаңыз дагы, ырларыңыз, чыгармаңыз дагы да биздин ар бир көрөрмандын жүрөгүндө угуп келет. Угармандарыңыз бар, көрөрмандарыңыз бар. Кубанабыз, сүйүнөбүз дегендей. Анда эмесе сизге бир эме музыкалык чыгарма жетишпей тургандай, эртеден бери жакшы маек кылдык, сахнага сизди узаталы дагы бир ырды аткарып берсеңиз, кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен анда Айбек Карымовдун сөзү Бактыгүл Көкөтаеванын Көкөтаева атаандык обону Айбек Карымовдун Жамгыр деген чыгармасы. Азыр бизге көпчүлүк көрөрмандарга, кыргызстандыктарга жамгыр керек болуп атат. Ооба, жетишпейт атат. Алып келе калайынчы. Сахнага узаталы сизди анда. Ардактуу көрөрманымыз, сонун шоу долбоору эфирде уланууда. Бардыгыңыздарды жакыныраак келүүңүздөрдү экранга сунуштайбыз. Жагымдуу чыгарма болсун. Сахнада Нуриза Базова.
маданияттын мыкты кызматкери кол чабуулар болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле буйруса көпчүлүк көрөрмандар 20 жылдан ашык болгондо эми маданияттын мыкты кызматкери эмес, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деп эмки чыгарылышта айталы, буйруса. Ардактуу көрөрманым, эгерде биздин түз эфирибизге сиз дагы кошулуп, жагымдуу маанайда болуңуздар деп чакырып өтмөкчүбүз. Арман кайгы бир гана ырсаптарда болсун, кинолордо, тасмаларда болсун, бирок жашообузда эч убакта арман кайгы болбосун. Бизде болсо кезекте кереметтүү чыгарма бар. Адина жана Алинанын аткаруусунда Кыз кайрык видео композициясына кезек беребиз. Анан бир нече саналуу көз ирмемдерден соң кайрадан студияда амандашабыз. Көрүшкөнчө. Адина жана Алина Улановалардын аткаруусундагы мыкты кереметтүү чыгармага ортоктош болдук. Ардактуу көрөрманым, сиздер КТРК музыка телеканалында сонун шоу долбоорундасыздар. Негизи эле кыз кишиге айымдар жөнүндө видео композиция болуп кеткенден соң суроо бергим келип турат. Кызыңыз бар экен, кызыңызды тарбиялоодо кандай өзгөчөлүктөр менен тарбиялайсыз? Эми аябай өзгөчөрөөнт деп деле айтпайм, бирок баягы эме деп коет го кыргызда. Эмнени көрсөң ошону аласың. Алма шагынан алыс түшпөйт деппи? Мен мисалы үчүн ата эне менен кандай тарбия алсам, кызыма ошондой ар бир ата эне баласына жаман нерсе каалабайт да. Менин ата энем деле мени тарбиялаганда мындай жакшы сөздөрдү айтып, эркелетип, акыл насаатын айтып, жакшы жолду көрсөтүп, ушундай тарбиялаган. Мен да кызыма жакшы нерселерди үйрөткөнгө аракет кылам. Буюрса жакшы. Кандай энесиз? Мындай өтө бардык нерсеге тоскоолдук кылып, ай муну кылба, тигини кылба деген же беришен, ачык шайыр энесизби? Жок, мен жакшы эле мындай болом да, жок деп мындай жакшы эле ультиматум коём. Анан эле бир убакта эле кайта эле ошонун оюндагысын кылып жүргөн болуп калам, бир убакта карасам эле. Кантип баламдын ою менен болуп калганын байкабайм дейсизби? Жакшы эле мындай баланын оюндагысын кыла бербеш керек деп айтышат. Кээрлер баланын ою менен болуш керек деп айтышат. Анан кийин экөө тең менде аралашты. 50% экен да, жакшы азаматсыз. Баягы алтын эреженин баягы эң башкысы ортосунда 50-50 болуш керек деп айтып коет го. Анан кызыңыз дагы эгерде келечекте өнөр адамы болом дей турган болсо, колдоо көрсөтөт белеңиз? Негизи кызым мындан биз достор тобунун 10 жылдыгында, анда 5 жашта болчу, азыр 10го чыгып калды. Ошо 5 жашында биз дуэт ырдыганбыз, сахнага чыккан. Анан бирок үнү мен кичинекейинде эле ушу 2 жашында эле микрофон кармап мен туура ырдай берчү. Ошондо мындай жана түрктөрдүн ырчы айымдары бар го, жоон үн менен ошондой ырдайт. Баритонбу деп? Мындай айтты аябай жоон үндүү. Анан кийин азыр деле мындай көп ырдабайт, бирок тиктоктордо, эмелерде өз үнүн коштоп ырдаганда аябай жакшы ырдайт да. Үнү жакшы. Анан мен эми ырдайм десе деле колдойм деп негизи каршы эле болчумун да. Мындай ырдабай эле койсо депчи. Эмне себептен каршысыз? Өнөр жолунда жакшы эле нерсе таптыңыз болуш керек. Жок, жакшы нерсени таптым. Эми башка нерсе, башка тармакта болсо деп каалайм да. Менчи ал менин каалоом. Бирок ал деле өзүнүн каалоосунда башка мындай врач болгум келет, тиш доктор болгум келет деп ошентип айтып калат. Бирок туруп башка нерсени айтып калат. Мен повар болгум келет, анан кийин мен айтышник болгум келет деп азыр ою ар түрдүү да. Алмашып турат, эмнеси болсо дагы өмүр жашы узак болсун. Анан негизи эле баягы сиздин бир тууган эжекеңизди актриса катары аябай жакшы көрөм. Анан актрисалык өнөр сизде дагы бар. Мына ошол актрисалык тармагына өтүп кетейин деген оюңуз жокпу? Мындай тартылып кыялыңызда экен. Ал нерсе кыялымдагы эле бойдон жүрөт көптөн бери элечи. Негизи мен кесибим боюнча актрисамын. Жогорку билимдүү дипломум бар. Актриса болушум керек болчу, бирок мен театр тармагынан барбай койгондуктан, эстрада жакка, ырчылыкка болуп кеткендиктен театр учурунда көп эле чакыруулар болгон. Эми азыркы учурда жаштар толтура да, аябай таланттуу актерлор, актрисалар аябай көп. Анан эгерде
кокустан чакыруу келип калса сөзсүз барам. Эскерте кетсек, Талайкан Абазова деген кыргыздын жакшы бир тасмаларында сонун образдарды жаратып келген бир тууган эжекеңиз, мен жакшы көргөн актрисалардын бири. Мындай чыныгы кыргыздын айымынын элесин калтырат да. Анан эжекеңизге айткан жоксузбу, мен да кыялымда ушул тартылгым келет да, мага жардамдашпайсыңбы деп. Жок, эжем аябай мени колдоп сүрөп, сен аябай талантың жакшы, сен деген киного тартылышың керек деп. Анан мени көбөлө кастинг, могу жерде кастинг болуп атат, тигил жерде кастинг, мынчанчы числода унутпагын кастинг бар дейт. Анан мен унутуп калам. Анан мен унутуп калып эле андан кийин калып калам да. Болбосо эжем мени түрткүлөп эле турат. Жакында эле биз дагы ошо эжем анан мен бир тууган эним Чыңгыз Абазов үчөөбүз. Талай эжем үчөөбүз трио ырдап чыктык биз Достор тобунун 15 жылдык концертинде. Рики Повердин Come Vorrei деген итальянча өрүн биз сахнага алып чыктык. Бул жерде профессионалдуу ырдаш керек. Эжем негизи ырдаганда аябай жакшы ырдайт. Эним болсо сөз жок, аябай жакшы ырдайт. Мен жөн эле бул жакта карап эле турушум керек да. Ошо карап турган сабыңыздан бир сап азыр жандуу аткарып берсеңиз болобу, сиздин өзүңүздүн сабымбы? In questi inverni c'è qualcosa che non fa, non è Natale tanto forte nella vita, eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia ferita, come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore per la pia, che sorgesse come fallore del sole, senza fallore, come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore per la pia, che sorgesse come fallore del sole, senza parole. Браво, браво. Ыраазычылык билдиребиз. Көрсө, Нуриза Абазова бир гана кыргыз тилинде эмес, итальянча, французча, кытайча, каалаган тилде ырдап берчү мүмкүнчүлүгүңүз бар экен да. Жакшы. Анан профессионалдуу актрисамын деп калбадыңызбы, актер, актриса. Анан баягы актриса профессионалдуу түрдө сөзсүз этюд жасаш керек да. Ошол этюдтарды азыр эсиңиздеби же илгери театрда окуп жүргөндө этюд жазагыла дегенде 1 секундта эле жазачубуз, эми ага андан бери көп жыл өтүп кетти да. Азыр жөн эле коеюнчу. Эмне кылалы көрөрманым, жөн эле коеюнчу деп суранып атат. Макул. Ал эми баягы эжеңиз менен ортоңуздагы мамилеңиздер кандай, чыгармачылыкта ыр жазып жатканда кеңешип каласызбы, мынакей ушундай ырларды жазып атам деп биринчи угарманыңыз болсо керек? Ооба, эжем негизи мен ар бир аткарган ырымда мен кандай десем, сындап турат. Сынчыңыз, сынчым. Сен бул жерде мындай ырдап коюпсуң, же болбосо жүрөгүңдү бербей коюпсуң, бул жерде аябай жакшы ырдапсың, ушул ыр сага жарашыптыр, же болбосо мен сен ушул жерден монтип ырдаганыңды көргүм келет да деп аябай бир айтып берет да. Сен ар бир ыр менен ырдап атканда ар бир ырда жашашың керек. Ар бир мисалы үчүн 3 мүнөттүк ыр болсо да бул деген бир окуя, бир тарых өзүнчө бир нерсе. Ошону сен элге жеткизип айтып беришиң керек деп эжем ар бир нерсени айтып турат. Анан аракет кылам мен колумдан келгенден. Негизи мындай таланттуу инсандарды тарбиялаган кимди тарткансыздар? Кимиңиздер ушунчалык таланттуусуздар? Иниңиз да ырдайт экен. Ооба. Эми кандай десем, негизи менин чоң атам аябай жамакчы болгон. Учурунда сөздөрдү сүйлөп, атам деле ушинтип бир сөз сүйлөп атса, кошуп, жамап, ушинтип айтып кете берчү да. Анан кийин тайларым тараптан дагы менин тайнем аябай биз барганда бизди ойнотуп, күлдүрүп, өзүнчө бир театрализованный бир нерселерди жазып, аябай эме кылат эле да, мындай куудулдук жагы укмуш күчтүү болчу да тайнемдин. Анан эки жактан кошулганда ушундай чыгып калдык окшойт. Ашып, ташып, сиз дагы баягы чоң апанын колунда өскөн кызсыз да? Ооба, чоң апам колунда өскөм. Ал эми экинчи чоң апам болчу да. Жакшы. Негизи чоң апанын, энелердин колунда өскөн кыздар өзгөчө болуп калышат го мында.
ар бир нерсеге башкача кыраакы көз караш менен карашып дегендей. Кемпирлерде сүйлөп. Ошону баягы эфирден айта албай жаттым эле. Кемпирлердей сүйлөп деп. Ошондой болуп калат экен, баягы чоң улуу аксакалдардын колунда өсүп калганда ушундай алардын сүйлөгөн сөзүн карап ошолордой болуп башында ошондой кемпирдей мындай эмелерде сүйлөп калчумун да, анан азыр андай деле болбой калдым окшойт. Жакшы, жакшы. Ардактуу көрөрманым, эфир улантып жаткандыгын сиздерге дагы да айтып өтөлүм. Бизде бир видео композиция болсун, андан соң кайрадан сонун шоу долбоорунун студиясынан амандашканча дейбиз. Илья Сандаш ырдасын Шерине чыгармасы сиздер үчүн. Аптаптуу жайда сиздерди сергитүүгө, эргитүүгө максат койгон сонун шоу долбоору эфирде. Ардактуу көрөрманым, биз менен чогуу болуңуздар. Нуризайым, негизи эле жай демекчи, сиздин сүйүктүү айыңызды сурагым келип турат. Кайсыл мезгилди жакшы көрөсүз? Негизи мен кышты жакшы көрөм. Окшош экенбиз. Анан күздү жакшы көрөм. Баягы жалбырактар сап-сары болуп, көчөнүн баары тим эле килем төшөп койгондой болуп калат го. Анан ушу бак дарактар аппак болуп, бубак болуп турганы аябай жагат мага. Жайды жакшы көрө бербейсизби, ысыкты? Эс алганда эле жакшы көрөм, көлгө барганда бирок эс сыгат. Студиядан дагы тердеп атам дебейсизби? Албетте, негизи ар бир айдын, ар бир жылдын, убакыттын өзүнүн бир баягы керемети бар дейт, бирок мага дагы күз жагат, кыш жагат, эмнегедир ысыкты сүйө бербейм да. Мен эле ушундай болсом керек деп ойлочумун. Көрсө, мага окшош адамдар бар экен. Мага окшош инсандар бар экен. Анан негизи эле ыр жаздырып жатканда, видео клип тартырып жатканда алгач сөзүнө көңүл бурасызбы же музыкага көңүл бурасызбы? Негизи мындай мындай сөз сенин жан дүйнөңдөн орун алыш керек да, сен өзүңө жагыш керек. Анан ошол кандай мааниде болсо дагы сенин жан дүйнөңдөн орун алыш керек биринчи кезекте, анан кийин ырдайсың да. Биринчи сөзгө көңүл бурасыз. Ооба, анан сөз деле обону экөө кээде айкалышып туура келип калат да, бирок көп учурда сөзгө көңүл бурасыз. Азыркы учурда баягы музыкага көңүл буруп, анан сөзүнө көп көңүл бурбай эле даңка дуңку ырларга кандай көз караштасыз? Эми ар кимдин табити ар башка негизи. Ошол эле ошолордун тандап аткан нерсесин деле жактырган адамдар көп негизи. Анан сөзүнө дагы маани берип сын алган адамдар деле көп. Анан на вкусах не спорят деп коет го. Табитте талаш жок экен, Жакшы. Негизи баягы ар бир эфирде сөзсүз өнөр адамы ар дайым татынакай, элге жагымдуу болуп туруш керек дейт го. Анан сиз формаңызда кармап туруш үчүн өзүңүздө кээде диета кармайсызбы, же тамагыңызды тыйып коесузбу, же өзүңүздүн гениңиз ушундайбы? Мен ошо геним менен эле ушундаймын негизи. Бир арыктайм деп диета кармап көргөн эмесмин. Айтып атпайм, жанагы спорт менен машыгайын деп дагы эме кылып көргөн эмесмин да, мындай баргым келет, бирок барбайм да, эмнегедир. Өзүм жакшынакай болсом эмне кылам, спорт кылам дейсиз. Өзүмдүн табиятымдан ушундаймын. Жакшы. Эми соңку учурда сөзсүз эми жашырууда эмне? Өнөр адамдары көпчүлүк баягы кирешени, тойдон, жакшылыктардан табат эмеспи? Бир күндө максимум аябай көп тойго жетишкен күнүңүз эсиңиздеби? Андай болгон, эсимде көп эле болду, бирок андай көп алганда мен өзүмдүн мындай мээмдин эс алышын каалап калдым да, баягы акча деп аркасынан тиги тойго жетишим керек, бул тойго жетишим керек деп атып, нерв болуп, машинаны далдактап айдап, могутип, мындай коркунуч туудурат экен да. Албетте. Анан болуп турса жакшы, конечно, бирок ошондо дагы кээ бир учурларда мен жетишпей калам деп эме кылып коем. Туура келет ушундай айтышка. Барып эле жакшынакай болуп бир тойду соңуна чейин чыгарып, ырдап, той ээсин ыраазы кылып. Ой, 1-2-3 тойду алсаң болот, анан кээде 5-6 тойду алып алып, анан жетишпей, анан тиги той ээсин нааразы кылып, анан ага жетишкендер деле бар, алар деле азаматтар. Нуризайымдын пунктуалдуулугун баса белгилеп кетсек болот. Эфирге жарым саат калганда студиябызга келип, даярданып, биздин гримеркада жакшынакай болуп, образын даярдап турду. Бул мисалы эми азыркы учурдагы жаштарды, азыркы учурдагы музыка аткаруучуларынын көпчүлүгү баягы эфирге 1 мүнөт шашылып келип калган учурлар болот. Бул жоопкерчилик кайдан сизде? Жоопкерчилик бул
түпкү тамырынан төрөлгөндөн тарбиядан. Түпкү тамырыңыз аябай жакшы экен. Түпкү тамырыңыз келбетиңизди ушундай кылып турса, түпкү тамырыңыз ушундай сизге тарбия берсе айтор сөз жок дейли. Анан караңызчы. Негизи эле 1 саат десе, кулакка ушундай угулат. 1 саат убакытпы депчи. Бирок 1 саат убактыбыз дагы акырындан соңуна келип жетип баратыр. Сизден элибизге кайрылуу болсун, эркин микрофон болсун. Рахмат чоң. Ушу элибизде ар дайым жакшылыктар, тынччылык болсун. Кыргыз элибиз аябай бай мамлекеттердин катарын толуктасын. Элибизде эч ким оорубасын, балдар оорубасын. Ата-энебиз, бир туугандарыбыз баардыгы аман болсун. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Мен сиздерди сүйөм, урматтайм. Бар болуңуздар. Биз дагы сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Бүгүн өзгөчө адам баласынын эң баалуу ресурсу бул убакыт дейт да. Убактыңызды бөлүп келип бергендигиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эми сизден дагы бир ыр болсун, сахнага микрофон менен чогуу узаталы. Андан соң көрөрмандарыбыз менен коштошчу дагы убакыт келет экен. Келиңиз. Ардактуу көрөрманым, эфирде сонун шоу долбоору, жагымдуу чыгарма, маданияттын мыкты кызматкери Нуриза Абазова аткаруусунда. Тосолуңуздар. Canım sadağa, жалынга салдың, мейли аяба, хыялым учат, өзүңдү көздөй, кабыл алчы сүйүм, жашка карама. Жан, 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 жаным садаға. Жан, 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 жаным, жаным, жашка карама. Жаным бек кечке от болуп жанам, жатарда дагы жаным деп алам. Жаным деп уктап түшүмдө дагы кучагыма толгон гүл менен барам. Жан, 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 жаным деп алам. Жан, 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 жаным, жаным, гүл менен барам. Жашоо деп берген жандай сезилдиң, жаным дей берип жаман эзилдиң. Өткүндөй өтөр ушул өмүрдө, өзгөчө май сенин көрөр көзүң ким. Жан, 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 жандай сезилдиң. Жан, 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 жаным, жаным, жаман эзилдиң. Жан, 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 жаным садаға. Жан, 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 жаным, жаным, жашка карама. Нуриза Абазова, кол чабуулар болсун. Чоң рахмат, бүгүнкү кечүүбүздү өзгөчө көрктүү кылып бергендигиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Чыгармачылыгыңызда бир гана эргүүлөр жаралып, бийиктикте гана жүрө бериңиз деп айталы. Ардактуу көрөрманым, мына ушул өзүңүздөр көрүп тургандай эле сонун шоу долбоору күн сайын сиздердин маанаңыздарды көтөрүүгө даярбыз. Анткени бүгүнкү күндүн алкагында сиздерди түз эфирде амандашып, жүз көрүшүп, жагымдуу музыканын алкагында маек курдук. Билесизби, КТРК Музыка телеканалынын максаты музыка менен сиздердин жан дүйнөңүздөргө азык берүү. Адам баласынын аш казаны, баш казаны, жүрөк казаны, а биз болсо сиздердин эң баалуу болгон, эч кимге бергис жүрөк казаныңыздарга кам көрөбүз. Кызматыңыздарда болсо 1 сааттын алкагында Айзада Жамгырчиева болду. КТРК Музыка телеканалында калыңыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм.